Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Urmatlı cemaat, Kur'an'da iki sure var. Vail degen söz menen baştalat. Eki öten Kur'an'ın 30. bölügünde. Birösünün baştalışı estağfurullah. Vailul lil mutaffifin ellezine izektalu alen nasi yestevfun. Bul adamdardın malın, baylığın, mal mülkün tonop, aldap, tarazadan, metrden, ölçödön kemitip urdap jegenderge tozoktun içindeki vail degen kargaşalı örön bolsun dedi. Tarazada et satavı, jem satavı, aytor kuruluş materyalın satavı, aytor emne satpasın, alma, kartoşka, emne satpasın, tarazadan alda böyle sata turgan bolsa, dıykandan alganda orlotup bere ver, sen dıykansın go dep andan ötüp koyayım ança-munça. Kançaсын ötüp beresin, kançaсын geçip beresin, kançaсын koşup beresin dep alıp, бирок сатканга келгенде кемитип таразадан алдап саткандарга vail tozok örönü bolsun dedi. İkinci vail degen sure, estağfurullah. Vailul likulli humezetil lumeze. Birincisi adamdardın dasmiyası, kapitalı, finansısına kol salgan adamlar jönünde kelbatsa, ikincisi adamdardın abirine kol salgan, abirin jırtkan, alardın etin jegen, alardın arkasından gıybat kılıp, jamandap, uşak ayın imiş çıkargandarga adağı tozoktun içinde vail degen örön bolsun dep Allah kargıştadı. Ekeli sure var şunday. Ekeli sure var, bирок iki öten vail degen söz menen başladı. Birösü adamdardın malın, baylığın, kapitalına kol salgandar, ikincisi adamdardın abirine kol salgandar. Iyik Ramazan ay, bugünkü iyik Ramazan ay. Bizdi usul iki aleketten, iki kırgından, iki jaman Huday Taala kargıştagan vail degen tozokton kutulta turgan en mıktı berekeli ay bolsun. Anda söz başından bolsun. Hasan el-Basri mınday deydi. İyyakum vel gıybe. Gıybattan abaylagıla. Bürünün arkasından jamandap süylөгөндөн ehtiyattan gıla. Vellezî nefsi biyedih lehiye esra fil hasenat minen nar fil hatab. Öte ulu kүйüp жатқан отко аргандай дүмүрдү, аргандай жыгачты салсаң да жалмап, күйгүзүп, өрттөп, жок кылган сыяктуу, сен кылган гыйбат не деген мыкты жакшылыктарды кылсаң, ошол гыйбатың өзөртөп жок кылат деп атат. Өзүңдү жакшы көргөн атаң менен апаңа, жазыкташ жарыңа, каныңдан жаралган балаңа, өзүңдүн кандаш бир тууганыңа бербейсиң жакшы көргөнүңдү. Бирок ошону айфонуңду жакыныңа бербейсиң, бирок айфондон да кымбат, сен айфон бейишке киргизе албайт. Бирок намазың бейишке киргизет, орозоң бейишке киргизет, хаж, умраң, кайрымдуулуң бейишке киргизет. Ошондой бейишке киргизүүчү эң мыкты кабыл болгон, Алланын алдында кабыл болгон ибадатыңдын соогун жаман көргөн адамыңа бересиң да. Жашырын эмес, жаман көргөн адамыңа бересиң да. Анткени сен жамандап атпайсың да. Дегениңде болду, кетти ошого. Сен дегениңде намазың кетти дей бер. Сүйлөрдөн мурда ойлонушуң керек. Ашыкчабы менде намаз? Кайсынысын берсин? Бешинди берейин, асырды берейин, ойлонуп көрчү сен. Же шамды берсем экен, же өткөнкү оңгүдүн тарабын берсем эдим. Кайсынысын бересиң айтчы? Өзү кайсынысы кабыл болгон? Субханаллах. Мындан кийин ошол бардык ибадатыңдын сообу өзүндө калсын десең, анда гыйбаттан этият бол. Ошон үчүн бир инсан айткан: менин жамандоомо, эгер жамандасам, менин жамандоомо өзү атам менен апам татыктуу деген. Менин гыйбат кылышыма атам менен апам татыктуу деген. Ошол экөөнү гыйбат кылсам болот, анткени алар
meni tarbiyalap östürgön, antkeni alar emgeksiz beyişke kiriş kerek. Menin kabul bolgan ibadatым собуна ошолор акылуу. Ошолорго берип койсом болот эле деген. Бирок аларды да жамандай албайм. Анткени ал сооп мен өзүмө керек деп атат. Демек мына бул ыйык Рамазан ай биздин эң алгач тилибизди оңдосун. Тилиңе чык, тилиңе чык. Меселу сахибил гайба. كمثل من نصب منجنيقا فهو يرمي به أحسناته يمينا وشمالا وشرقا وغربا. Gıйбат кылган инсан ал кандай? Gıйбат кылган инсан ал колуна мындай рогатканы түшүнөбүз. Рогатка не дейт аны кыргызча? Чозмо дейт, дагы бирөө камелек дейт. Мен камелек деп чоңойгонмун ошону. Анчамчалар чозмо дейт элек. Анчамчалар ба орусчаны кыймылганда рогатка дейт эле. Ошол ачакай, билесиңерби, ташталып туруп. Gıйбат кылган инсан ушу колуна рогатканы алып, туш тарапка таш ата берген сыяктуу эле өзүнүн кабыл болгон намазынын жана башка ибадаттардын соогун ар кимге ошентип ата берген сыяктуу эле деп атат. Болду, андан башка эмне кылат? Сен аткан ташты бир аттың, болду, ал кайтып келбейт да. Издеп да таппайсың аны. Ошол себептен ошол gıйбат кылардан мурда ойлонуш керек. Өзү менде өзү ошол кабыл болгон намаз, орозо, зекет, хаж, умра, башка ибадаттар барбы деги деп кичине ойлонуп коюш керек да. Биз буюрса gıйбат кылбайбыз. Анткени мунол ыйык Рамазан ай былтыркысынан айырмасы ушу тилибизди оңдогонго жетиштик иншалла. Ошондой эмеспи? Тилди оңдойлу. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди. Ким үйүндө олтуруп gıйбат кылбай тилине чыкса деп атат. Ошон үчүн сахабалар анан табииндер, анан табииндер, андан кийинкилер айтылбайт. Ошол 3 доор сахабалар, табииндер, ошол 3 доор адамдары Рамазанда жубайы менен, уул, кызы менен, атене бир туган, анан каражеке өзүнүн уул кичинекей нарестелерин жыттап, өп, кучактап, силерден суранабыз. Айттын алдынанча айт бүткөндөн кийин жолугушабыз деп бир айга коштошуп мешитке кирип кетет экен. Неге ушундай кылат элеңер десе, тилди камаш үчүн деп атат. Аллаху акбар. Тилге чыгыш үчүн. Ушул бир айдын ичинде тилимди мындай бир бурап, тарбиялап алайын, 11 ай тынчыраак жашайм деп. Карабайсызбы? Не деген мыкты тарбия? Биз деле ошондой кылсак болот эле да. Караң, пайгамбар эмне деди? Мен жаласа фи бейти лем ягтаб инсанан. Эч кимди gıйбат кылбай, тилине чыгып, үйүндө этияттанып олтурукса, бир инсан деп атат. Кана даминан алаллах. Ага Аллах дамин, карыздар деген түшүнүк. Аллах ага карыздар болуп калат. Анын күнөөсүн кечирип бейишке киргизүүсү деп атат. Аллаху акбар. Карабайсызбы? Аллахты карыздар кыласыз. Аллах өзү кепил болот сизге. Сиздин күнөөңүздү кечирип бейишке киргизүү Алланын алдында. Кепилдиги менен. Пайгамбар айтты. İmam An-Nawawi'di kimdir tanımaydı. İmam An-Nawawi'nin Riyadus Salihin деген китеби болбогон инсан, ал бул дүйнөдө динден эң керей инсан деп эсептелген. Балагана анна qassabana sa'ida wa Aktham ibn Sayfi ijtama'a. Өз доорундагы ошол илгерки эски доордо Qassу деген Aktham деген эки эң мыкты данышман экөө бир отуруп калды. Экөөнүн кыйлеле калай калк сабак алчу. Алардан таасирленчү. Бирөөсү экинчисине сурай берип атат. Бирөө кимисине эмес, бирөөсү экинчисине сурай берип атат. Кем важатта фи ибни Адам минал уюб. Айтыңызчы. Сиз өзүңүздүн изилдөөңүз менен, байкаштыгыңыз менен, көрөгөчтүгүңүз менен инсандын ичинде, инсанда өзү жашоосун инсанда канча кемчилдик бар экен. Мисалы менде, же болсо сизде деди. Деделе ал айтты. Хия аксар мин ан тухса. Эсептеп болбойт деди. Аябай кемчилдик көп инсанда деди. Эсептеп болбойт. Валлади ахсайту.
бирок эсептеп чамам жетип акылым алганы ушул болду. 8000 айып 8000 кемчилдиги бар экен бир инсанда. 8000 кемчилдик бар экен. Эсептеп болбойт, бирок мен эсептеп жазып, унутпагандарымды ушинтип жазып койгонумдун саны 8000ге жетти. Бирок андан да көп болушу ыктымал деди. Анан ошол 8000 экен деген досу экинчи досуна айтып жатат. Фаважатту хаслатан, мен дагы бир жакшы мүнөз таптым. Аллаху акбар. Мен бир жакшы мүнөз таптым. Ин истамалтаха сатартал айба куллаха. Эгер азыркы мен тапкан бир мүнөздү иштетсеңиз 8000 кемчилдик жабылып калат экен деди. Тоба. 8000 кемчилдик жабылып калат экен. Бизде бир кыргыз элинде бир сөз бар. Мал аласы сыртында, адам аласы ичинде дейт. Адамдын кандай экенин билгин келсе, аны менен сапарга чык, анын кемчилдигин билип аласың. Карыз берип көргүн, мында бетиңе тытылат, асылат. Дасторкондо отуруп көр, кошуна болуп жаша, ушундай да мисалы. Анан башына түйшү түшкөндө бир жардам сурап барсаң, ошондо билинет анын ким экени. Досуң дагы, керек болсо жаздыкташ жарың да кандай экени билинип калат. 8000 айыпты кемчилдик жашырып коюткан бир нерсени таптым мен. Айтайынбы деди. Уамахия, айтчы деди эле. Хифзул лисан, тилди этият кылыш керек экен деди. Аллаху акбар. Кара. Тилге ээ чыгыш керек экен. Ушу тил эле салмаңдабаса, адамдын өз кемчилдиги болбойт экен да. Абу Ханифа дал мына бир тууганыбызга окшоп сабак бергенде оң аягын сунуп коюп отурат эле. Ушинтип шакирттер отурат, оң аягын сунуп коюп, шакирттер тарапка сунуп коюп. Устаз шакирттер тарапка бутун сунуп койсо боло берет да. Эшиктен кыйш деп бир сакалы көкөрөгүнө түшкөн аппак болгон бир киши кирип келди эле. Абу Ханифа акырын анын сакалын көргөндө бутун мынтип алып чөк түшүп отуруп калды. Комай отуруп, жашынакай отуруп калганда, баягы киши мынтип баардык жакты сыдырып, тиктеп туруп, ошондой бир бурчта орун-баркын отурду. Сабак уланып атат. Сабак уланып атканда эле баягы кирген аксакал менде суроо бар деп кол көтөрдү. Абу Ханифа дароо токтоп, акырын тартип менен аха деди эле. Ооз качан ачылат деди. Ооз деди Абу Ханифа. Ооз күн батканда ооз ачылат деди. Ошондо ифтар кылабыз деди да. Болду. Ана киши айтты, батпай койсочу күн деди. Күн батпай койсочу деди эле Абу Ханифа, акырын бутун сүрүп. Болду, Абу Ханифа кайра бут сунууга укук тапты деп сунуп койду кайра. Анын ким экенин билип атат. Анын бул эгиндеги сакалы агарып, узарып калса деле баары бир ал жашоодо сыртынан аксакал көрүнгөнү менен ал динде эч кандай бир алаканга бир салмакка ээ болбогон сөз менен жашайт экен деп кайрадан бутум сунуп алсам боло берет экен мындайларга адеп көрсөтпөй деп сунуп ал. Демек, өзүңдүн ким экениңди билгизгиң келсе, сүйлө. Ошо сенин сөзүң, тилиң тараза. Сени размериңди, салмагыңды, кандай инсан экениңди, өмүр таржымалыңды тилиң айтып берет. Ошондон тилге этият болуш керек. Бекеринен Аллах Таалам тилди эки нерсе менен камап атыр да. Бир жумшак, бир катуу эшик менен камаган тилди. Сыртынан эки эрин, үстүнөн тык кеп жабыла турган. Ичинен да катуу эшик, ал тиштер менен. Ушул экөөнүн тең жырып чыгып кетет да бул тилчи. Экөөнүн тең жырып чыгып кетет. Чыкканда дагы жөн чыкпай, алдыга, үстүнө, оңго, солго ушинтип турат да бул айланып. Ошон үчүн ислам алымдар айткан, сен сөзүңө падышасың, эгер сөзүң өзүңдө турса. Сен сөзүңдүн кулусуң, эгер сөзүң өзүңдөн эле чыгып калса, тилиңден мынтип чыгып калса, болду, сен сөзүңдүн кулусуң деген, тилиңдин кулусуң деген. Этият бол да, айтып алып, хай, бекер айттым да дегендер бар го, алар болду, уже кечикти. Мындай сыяктуу, уже поздно деген түшүндүк да. Өзү кээ бир адам ичин мындай аябай ичине бук толгондо,
Жеңілдеш үшін дос ешкім айтпайсың ба? Bir sekret бар да дейді. Алдағы, қой шей мен қайда айттым еле дейді. Ал айтып еле жүреді өзі. Айттым мө дейді. Айтып еле жүрген өзі аны. Ошо билем, сен айтпашың билем деп тұр. Ошо айтады да именне. Шундай ішіндегі бұғын шығарып алып жеңілдеп, өзі жеңілдебейді деле, шығарып алғандан кейін ішіне жеңілдеген ошойды да. Үйіне келіп алып ойланады. Бекер айттым окшойт ошого. Болды. Ал айттыбы? Демек айым ошо сөзүнүн кулу болуп жашайт. Коркот. Айтып койду экен, айтпай койду экен деп. Ошондон Искандар Зулкарнайн душмандар менен согушуп атканда, анын ал тарапка ыргытылган бир душмандын найзасы кийип турган каскасын аңтара койгон да. Аңгек окопту башын ушундай чыгара койгон да. Эңкейген каскасы түшүп калган. Жанында Искандар Зулкарнайнды кайтарып жүргөн желдеттери болгон. Ошонун бирөөсү болгон. Анын эки чачы момундай өрүлүп мүйүзгө окшош экен да. Каскасы да ошолду кийилет экен да, мындай болуп. Каскасы түшүп кеткенде, жоокер желдетти монтип карап, мүйүзбү деген да. Мүйүзбү дегенде, оозуңду жап, тилиңди тый. Көрдүңбү деди. Эми көрбөдүм. Мен көргөн эмесмин деп жашайсың. Эчким айтпа. Айтпайм деп ода бер дегенде, болды айтпайм деген да. Айтпа деген, болды айтпайм деп ода берген. Согуш басылган жайбаракат жашоодо бир күн Искандар Зулкарнайнга баягы жоокери келип, баягын айткым келип атат деген да. Тил кычып атат, баягын айтпасам болбойт. Айткым келип атат десе, ойбой, ичим бышып, бирөөнү көрсөм ошого айтып бергим келип атат деген да. Анан жүр деп анан жетелеп чыгып туруп, акырын дөңгө алып чыгып туруп, bir түлкүнүн ийин таап туруп, ушуга башыңды сал дагы. Оккула, Искендердин мүйүзү бар деп кыйкыра бер. Ичиң бошогондо кайра келип жашай бер деген. Качан ушу айткың келип бук болгондо, ушу каш кулак менен түлкүнүн ийине кыйкыра бер деген да. Ошентип жүрүп өтүп кеткен ал, эчкимге айтпай. Силерде ошол кимдир бирөөнүн айыбын, мисалы менин айыбымды айткыңар келсе, телефонуңа сүйлөп кайра өчүрүп кой. Сүйлөшүп кайра өчүрүп кой, же бурчка келип алып айта бер. Же эң сөзгө түшүнбөгөн наристеңе деп ошону мени ура турган кылып айта бер, ал түшүнбөйт. Ошентип аны аялыңа айтып алба. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди. Мен забба ан ирди ахихи бил гайба. Кана хаккан ала Аллах ан ю'тиқаху минан нар. Садака Расулуллах. Аллаху акбар. Biz özü ушул хадиске амал кылбай жашайбыз. Тамактын тузу аз жана көп экенин баарыбыз билебиз. Кичине көп болуп калса, туз көп болуп калыптыр. Аз болуп калса, алып келип тузду дейт. Ушинтип кошуп жейбиз. Туурабы? Анан торт. Тортты көрүп туруп, аны баарыбыз билебиз, торт. Эч качан досуң келип туруп, дос ошо чучуктан алып берейинби? Ошо чучуктан төгөрөк чучуктан алып берейинби демейт эч качан. Же айтабы? Анын торт экенин көрүп туруп, дос, 1 килограмм картошка алып берейин ана ошо. Көрдүң ошо агарган 1 килограмм картошка десе айтат да сен жинди болуп калсың го. Ар бир нерсени көрүп турганын торт, чучук, шорпо жана башкалардын бүт баарын тузу бар экенин билебиз. Карагыла. Эми гыйбаттын ушундай көрүнбөгөн дамы, өңү анан тузу болот да. Ушакайың шундай ширин болот да. Unda айтып атканда, угуп атканда көзүңдү жума алып угасың да шунда. Шундай жагымдуу болот экен да. Şu бүтпөсө экен айта берсе экен, дегенде сага жагып атканы ал. Деп коесуң го дагы. Аны айттырыш үчүн да. Ошондой кылбай дейт. Пайгамбар айтат: "Мен забба ан ирди ахихи бил гайба." Bir insan üçüncü bir insandı jамандап атканда, жанындагы экинчи угуп турганы, токтот. Неге аны жамандайсың? Сен өзүңдү билбейсиңби? Деп анын оозун тыйып койсо дейт. Ошол тыйып койгон инсанды Аллах сөз түрдө тозоктон мунапыс кылып, бейишке киргизүүгө дамын карыз болуп калат деп атат. Биз ошону укпапмын, койсоң деп коесуң го кайра угуш үчүн.
Ошол койсоң, дегенин аркасында айта берсең деген сөз бул. Ошондой кылбай, уккун келбей, токтот. Эмнели былжырайсың? Кой, андай эмес. Мен билем аны. Сиз аны билбесеңиз дагы, анын кандай экенин билбесеңиз дагы токтотуп кое бериң ошол жерде. Үзүп коюң. Ал жаман инсанбы сизге? Ал сизди бир мезгилде сөккөнбү, кемсинткенби, баары бир. Ошол кемсинткен инсаныңызды бирөө сүйлөп жамандап атса, сиз дагы маштырланып, ошону жамандап алсынчы бир. Мен да ичим бөксөрсүнчү дебей, кайра тосуп койсоңуз, сизди бейишке киргизүүгө Аллах укуктуу болуп калат деп атат. Укуктуу болуп калат. Аллах сизге сөз түрдө бейишке киргизиш керек болуп калат деп атат. Мынабыл ыйык Рамазан айдын орозосу ушу биздин тилибизди оңдой турган, эң мыкты адеп ахлакка өзгөртө турган кайталангыс бир ыйык Рамазан ай болсун. Эми кийинкисине жеттикпи, жетпедикпи, Аллаху алам, аны Аллах билүүчү. Андыктан İslam alimleri İbn Dakik mınday der. A'radul muslimin hufratun min hifarin nar av niran. Men uşuğa öttüm da. Men açıgını aytayım. Men uşuğa öttüm. Eger kimdir biröөнү süylesem anın jakşılыгын süylөгөнгө. Eger kimdir birөө jönүндө maalumat bersem daim аны maktap maalumat berip öttüm. Emnege? Momun musulmandardын abiri tozok angeginin bir çoңкур ekeni unutma деп атат. Kimdir biröөнүн абийирин төгүп атканда өзүң үчүн тозоктон аңгек сатып алып атканыңды унутпа деп атат. Тозоктон чуркап жүрүп, жакында мен миллиардермин, мен миллионермин дегендер болду го. Ошентип жүрүп, мисалы, акчасын айрылды. Туурабы? Алданды. Ошентип чуркап жүрүп. Тозоктун ичинен bir аңгекти biröөнүн абийирин жамандап, ушакчылап жүрүп сатып аласың. Өзүңдүн жакшылыгыңды бересиң, анан тозоктон аңгек сатып аласың деп атат. Момун мусулмандын абийири тозок чоңкурунан bir аңгек деп атат. Этият болгула, кагылайындар. Айнанайындар, мен силердин баарыңарды жакшы көрөм. Мындан bir 3-4 жыл жандан көбүрөөк bir эже келди. Устаз, мен сизди bir эмес bir канча жерде kimdir biröөнүн тилине кирип ушундай bir боктоп жамандагам. Бүгүн алдыңызга келдим. Ошончо жылдан бери сиздин сабагыңызды угам, ушул мечитиңизге келем, намазыңызга уюм, хатмыга катышам. Сиз барган жерлерге жетип барамын. Бирок сиз мени тааныбайсыз деди. Бирок сиз жанагы мага жамандаган кишидей эмес экенсиз. Мен сиздин алдыңызга кечирим сурап келдим, кечиресизби деди. Мен айттым, рахмат. Бирок 4-5 жылдык намазыңызды мага өткөрүп койгонуңузга сизге рахмат дедим. Мен эми аны кайтарып бере албайм да. Аллах мага берди, мен аны кайтарып бере албайм. Дал ошондой кагылайын. Кээ бирибиз кече намаз баштадык. Дагы бирибиз 1 жыл болду, 10 жыл болду, 5 жыл болду, 20 жыл болду. 20 жылдык намазыңды бирөөгө бересиң да. A'radul muslimin, musulmandардын абийири анын аркасынан жамандап, акараттап, кемсинтип, шылдыңдап сүйлөө. Демек, тозок аңгегинин bir чоңкуру. Бирөөнү жамандоо менен өзүбүздүн bir канча жылдык намазыбызды берип туруп, ага, анан тозоктон биз бирок bir аңгек сатып алабыз. Анас ибн Малик мындай дейт, Аллах мандан ыраазы болсун. Орозонун күндүзгү күнүндө деле, түнкү түнүндө деле адамдардын аркасынан гыйбаттап сүйлөөнү таштабаган инсан, демек ал ороза кармабаптыр деди. Ороза кармабаптыр деди. Ал байкуш bir кыйналган инсан экен, анын эсинде суусаган менен курсак ач калган эле көрүнбөсө кыяматта, ал соопко ээ эмес деп атат. Этият болгулай. Ушу адамдардын этин жегенден этият бололу. Имам Ибн Раджаб мындай дейт. ولا تحسبن الفقر من فقد الغنى. Байлыгын, капиталын, кородогун, малын, жайыттагы жылкысын, өзү салган 2 кабат үйүн, же контейнерин урдатып, же өрттөтүп жүргөн инсанды силер кедей дебегиле. Кедей дебегиле аны. Банкрот дебегиле. Ал табылат. Жылкысын жесе баары Алла Таала мага бир жагынан берет. Жылкысын бөрү жептир, же уур айдап кетиптир. Koyuna ölет deyiptir, toğu kırılıp kalıptır.
Топозу менен малын илбирсе бөрү жырып кетиптир. Контейнер өрттөнүптүр. Же болбосо мына үйү сноско туш келип бузулуптур. Ал кедей эмес ал. Ал кедей эмес. Кедей ким дейт? Валакинна факта дин мин а'замил факр. Динин аксатып алган, динин жоготуп алган, ушактап, имиш чыгарып, гыйбат кылып, доомат кылып, жала жаап, динин жоготуп алган, абийирин жыртып алган, окуган намазынын собуна өзү эс чыкпай кимдир бирөөлөргө берип ирген, кармаган орозосунун собуна өзү эс чыкпай кур жалак калган инсан муну кедей десеңер жарашат деп атат. Чыныгы кедей ушул кагылайындар. Анықтан келгиле, ыйык Рамазан ай, мына быйылкы ыйык Рамазан ай бизге ушунусу менен таасир этип, биздин эсибизде ушунусу менен калсын. Кандай дейсиңер? Мен 6 жашымда атам орозо кармап, ошондо биздин үйдө оозачар болгон. Ошондо 6 жашымда эле. Үйдө оозачар болуп, коноктор мейманкана конок үйүбүзгө отурушуп, биз очоктун алдында мынтип эле ошол жерде жупуну дасторконго апам коюп берген суусун тамактар менен оозачып отурабыз. Ошондо менин эсимде свет жаңы келген бизге тартылып, жаңы келген. 74-жылдарда. 73-74 жылдарда болса керек. Апам улам чыгып, баякы очокко мындай темирге илинген кара кумган бар. Ошодогу бырыктап кайнап аткан суудан кара чай, көк чай кылып демдеп, ыйлап чыгып, көз жашын арчып, кайла ыйлаган боюнча кирип кетет да. Анан деген ый угулат үйдөн. Неге мынтип атышат экен? Неге ыйлашат экен? Апам неге мынча ыйлап атат? Атам да чыкты, бышактап ушинтип, мынантип, маракы бар, мурдун кагып келет, кайра кирип кетет. Неге мындай болду экен? Анан апам келип, мен жамда көбүрөөк отуруп калдык окшойт да, ошо отун калап. Анан мен балалык кылып, апа, неге ыйлап атасыз дедим да мен. Балалык кылып, эсимде ушул. Мен айтайын дегеним, эсимде калган. Апа, неге ыйлап атасыз десем, апа мени кучактап алып, балам, Рамазан чыгып кетип бартат да. Рамазан чыгып кетип бартат. Аттиң Рамазан чыгып кетип бартат деп мени кучактап алып, апам ыйлаган. Рамазан айы чыгып кете турган болду, кетип кала турган болду дегенде мен каяка кетет экен ушул? Каерден кетет экен деп издегенмин да. 6 жашымда. Көрдүңүзбү? Менин эсимде ошол апамдын мени кучактап алып, Рамазан чыгып кетмей болду балам деп ыйлаган, ошол бүгүнкү күнгө чейин эсимде. Демек, ошол мен кичинемдеги ошол эски инсандар дагы деле болсо жүрөгү таза, эң мыкты абийири бүтүн өздөрү жасаган ибадатын соны өзү эле ээ чыгып жашаган эң мыкты инсандар болгон экен. Бизден дагы ушул ыйык Рамазан ай чыгып кетмей болду. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бейишке кирмек турсун 500 жылдык алыскы аралыктан жыттанган бейиштин жытыңды жыттабасын деп Жабир алейхиссалам каргаганда пайгамбарыбыз амин, амин дедиле. Ким я Расулуллах дедиле, ыйык Рамазан ай кирип келсе, аны тоготпостон, текеберденип, кайдыгер, капилет жашап кармабай, же кармаса дагы ар кимдин аркасын жамандап жүрүп, Рамазан чыгып кете турган болсо, ушулар бейишке кирбесин деди. Биз ошолор пайгамбар каргыштаган, тиги Жабир алейхиссалам каргыштаган, пайгамбар амин деп каргыштаган адамдардын сабына кошулуп калбайлы. Биз тилибизге ээ чыккан, жүрөгүбүздү, дилибизди баарыбызга бирдей туп-тунук таза кармаган эң мыкты момун мусулман катары ыйык Рамазан ай менен коштошолу. Мен баарыңарды жакшы көрөм. Баарыңарды апам төрөбөй койгон бир туугандарым деп айтат элем. Апам төрөбөй койгон бир туугандарым. Аллахым баарыңардан ыраазы болсун. Ушул уккандарыбызга амал кылайлы, уккандарыбыз укпагандарга жеткире турган, аны жүзөгө ашырып, ошо менен жашай турган, үй бүлөнү ошол менен Аллахтын аяты менен, пайгамбардын хадиси менен коздой турган эң мыкты үлгүлүү үй бүлө болот. Макулсуздар ушуга? Аллахым баарыңыздардан ыраазы болсун. Азыр ар кимибиз жеке туруп, тасбих айтабыз, зикир кылабыз, намаз окуйбуз, жана башка ибадаттар жасайбыз. Кандай дейсиздер? Макул бошого? Кичине мен дагы бир сууртап алайын, анан кайрадан киребиз иншалла.
Amin. Allahumma innaka afuvun kerim. Allahumma innaka afuvun kerim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Rahim bi rahmetika ya erhamer rahim. Allahu ekber.